Салам, кандайсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, команда, коллегалар жана досторум. Сиздер менен мен Кайма Толкунайм. Мен өзүмдүн бетиме кайтып кам көрөм, ошол жөнүндө видео тартып коймокчумун. Биринчиден мен сиздерге айтып кетейин. Азыр күз мезгилинде, кыш күз мезгилинде АБС пилинг колдономун. АБС пилинг деген эмне? Мисалы, ал биринчиден мына биринчи степ А деп турат. Бул бетибизге сүртүп алабыз. Мен бир видео көрсөтүп кетемин. Андан кийин скраб менен бетибизди тазалап алабыз, тоже бетибизге сүртүп коюп анан скраб кылабыз. Кийинкиси уже өзүнүн креми бар, SPF 8. Ошол биздин терибизди полностью тазалангандан кийин катмарларын жакшына кылып нымдап, жаңы клеткалар пайда болушун жана берет. Бул АБС пилинг. Бул АБС пилингдин колдонуу адеми видеосу болот. Буну бир жумада бир жолу колдонсо болот, же 2 жумада бир жолу колдонсо болот. Бул биздин клеткаларыбызды бир катар эски өлүп калган клеткаларды алып таштап, жаңы клеткалар өсүп чыкканына жардам берет. Эми мен азыр бетимди жууп келдим. Мен эки мен бар, жууа турган средством бар. Бирөөсү бул көбүнчө бетиме майлуу болуп, майлуу тамак жегенде, тойкойлорго барганда бетиме бүдүр чыккысы келип, ушундай майланышып калганда мен мына 3 в 1 гель скраб масканы колдоном. Буну как маска катары бир жумада бир жолу, скраб катары бир жумада 1-2 жолу колдонсо болот. Алып туруп бетиңизди суулап туруп ушуну тазалайсыз. Бирок азыр мен бул скраб менен эмес, бул гель эмес, мен бүгүн могу Биомика сериясындагы мусс крем для умывания для сухой кожи колдондум. Ошол менен бетти полностью жууп салдым. Так, бул тоже бетиңизди суулайсыз, бир аз чыгарасыз дагы, и бетиңизди запах аябай жагат, прям вкусный запах, аябай сонун запах. Так, буну коюп турайлы. Так, бетти жуудум. Бет жуугандан кийин кургатканга бетиңизге полотенцени басып кургатасыздар. Эч качан сүрүп койбаңыздар. Себеби сүргөнүңүздө бетиңиз териңиздин эме кылып коесуз, тырышып жүргөнгө көмөк кыласыз да. Так. Эми андан кийин бетти эмне кылышыбыз керек? Биз тонизация кылышыбыз керек. Менде молочко бар болчу, чөп такталып экен. Мен мына кислородное дыхание нежный тоник бар, или же мындай витаминный тоник бар, ICL-дуку. Мен ушуну колдоном. Так, азыр биринчи мен ICL-дукун. Можно бетиге сепсе да болот, освежание кылып, бирок мен азыр эки ватный диске. Бул даже снятие макияжа колдонсоңуздар болот. Эки снятие макияжа. Мисалы, азыр биз тонизация кылабыз. Мынагы. Макияжды снимать этсе болот, ошол менен. Азыр мен бетим жуугандан кийин тазалабам. Мойнуңузду тазалап коюңуздар, бакырыңыз капкара келип атат. То есть бетиңизди жуугандан кийин деле все равно дагы эмне болот? Кайрадан тоник кылыш керек. Бул калган калыктарды, кирлерди алып салат. Так, все, таза болду. Эми мен эмне кылам? Менде бир канча кремдерим бар. Ошолорду коем. Так, ICL сериясындагы крем бар менде. Так, и мына Bio. Мен ушул экөөнү колдонуп жатам азыр күндө. ICL-да бир сонун сериясы бар болчу, мен түгөп калды, ал жок. Мындай крем, биз активный крем для лица, Birds Nest актив крем деген фиолетовый тышы. Уну колдонуп жүргөнүм. Бир убактарда мен былтыр кышы менен Vario сериясындагы Rich деген супер питательный крем колдонгонмун для сухой кожи кышында. Азыр күндө ушул колдонуп жатамын. Бул крем айтып кетсем, бул гель крем, мындай розовый гель болот, мындай ичине көрүп тастар. Буну алып бетиме коёмун. Так. Азыр бирок мен буну койгум келбей жатат. Мен азыр хочу этот утренний дневной крем, Bio жемчужным эффектом деген бар, ошол колдонуп жатам. Так. Билесиздер, биздин 5 точек красоты деген бар. Көрдүңүзбү? Эми коебуз. Так. Ушундай, кстати, мен тактап коюп коштум. Чачым мешать этсек, вододон тагылайын. Так, чтобы мешать этпеш үчүн кечирисиздер, чачым үрпөп калды. Так, пока времени алып туралы ушинтип. Ушуну массажный крючком менен коесуздар. Эгер аз кылган болсо, дагы кое алсаңыздар болот. Мен аябай прям эме кылам, өзүмдү прям сүйөм. Ушунчу кремдерди дагы кеңири коёмун. Ичиме экономить этпейм да, эч качан экономить этип, кремди азыраак койбойм. Мурда мен экономить этчү элем, азыр экономить этпейм. Азыр кеңири коем, чтобы кожама жакшы сиңип, кеңири питание жеши. Бирок өтө ашча да коюштун кереги жок. Эгер ашча болсо, салфетка менен арчып саласыздар. Ашча крем дагы кереги жок. Бетке кремди муткозо деле болот, мындай кылып туруп, чалып туруп, чтобы впитывание не болуш. Буга бир 2 мүнөт, иногда 5 мүнөт керек болот, крем сиңгиче. Бул крем для лица. Крем для лица. Так, Bio, мына сонун витамин С бар, мындай жасалган. Теперь вокруг глаз крем, менде 2 крем бар вокруг глаз. Мен дайыма сүйүп жүргөн мына кислородный сияние дайыма койчу элем. Азыр мына морской эмне коюп калдым. Bio дагы дневной крем дагы вокруг глаз бар болчу, бирок мен жоготуп койдум, такталган элем. Поэтому мен көбүнчө мына коюп калдым азыр. Бул вокруг глаздын крем көп билишпейт, көп колдонушпайт, бирок чын айтканда вокруг глаз өтө маанилүү. Мунун отдельный специальный ингредиенттери бар, чтобы для нежной кожи вокруг глаз дейт. Мен бир аз көбүрөөк коюп калдым, ничего страшного. Буну мындай кылып коесуз. Эгер сүртсөңүз, мына үстүнү мынага сүртөсүз, астын бияка сүртөсүз. Койчусуңар да. Мен көбүнчө мынтип ургулап коем. Иногда даже кашыма да сүртүп коем, кашты мен сразу коем, чтобы каштын арасына териге дагы ушул сиңип, кашка дагы пайдасы тийсин депчи. Сиз каштын арасында тери бар, билесиздер.
Так, все. То есть ошол менен менин бетим каралды десек болот. Эми мен эмне кыламын? Бир жумада бир жолу маска коем. Азыр менде 2 маска бул жерде бар. Мына пролексир маскасын коем бетиме бир жумада бир жолу. Анан кийин мына муз, мына маска сливки деген бар, буну коемун. Азыр мен коймойм, бирок бир жумада бир жолу кээде аябай бетим кургап кеткенде черезден деле коем. Масканы кадимкидей крем, бетиңизге сүртөсүздөр, ашкан ачып саласыздар, жарым саат болгондон кийин. Бул тканевый маска, бул бетиңизге койгондон кийин кайра алып саласыз. Мындай да маскам бар. Мен Glamsindin именно Instagrammer деген рубиновый маска бар. Буга чейин золотой мен серебряный бар. Мен аны командама подарок этип койгом, жакшы көрүп жүрөм. И азыр ушул масканы колдонуп жатам. Так, все, маскалар айтып кеттим. Кстати, вокруг глаз деген бул серияда жакшы, бетке койгондо серия жакшы. Ким алса өзү просто жаш чыгындырбай экен. Бул мага туура келбейт. Так, все, да. Бетиме коюп кеттим. Менде 2 тональный. Менде обычно баягы омоложивающий тональный сыворотка бар болчу, бирок азыр ал менде жок. Мен азыр 2 тональный бирөөсүн колдоном. Бул тональный жөн айтып кетсем. Бул жерде мына өзүнүн креми бар. Бул база деп кой. Бетиңизге коесуз, үстүнө кремди коесуз. Бул даяр өзүнүн базасы менен. Бул ICL сериясы, CC крем, бул тональный CC крем. И буну тоттуруп койсок болот. 1 кабат, 2 кабат койсок болот. Коердун 2 түрү бар. Мисалы үчүн спонжик менен койсок болот. Или же мындай кисточка менен койсок болот. Караңыз, кисточка менен мен азыр жерге коеюн. Кисточка менен жакшы коюлат. И спонжик менен. Спонжик сөз сулашыңыздар керек, коесоңуздар. Спонжик сөз суланыш керек. Караңыз, мен бир жагына мен именно кисточка менен койтам. Көздүн үстүнө да коюлат. Ну, специальная кисточка, тональный крем коюлган. Коюлду. Эми спонжик менен экинчи бетке коем. Спонжик менен койгондо сиздер мындай коесуздар. Спонжик менен сөз сулаш керек. Спонжик менен атайын эки менен колдонуп жатам, көп сиздер эсиңиздерде калсын кантип коюшту. Так, чем спонжикке караганда кист менен жакшыраак коюлду окшойт, Мына караңыздар. Бул спонжик менен, бул кисточка менен. Эми кисточка менен койгон жакшыраак болот экен, Так, бираз сыгылайын өзүбүз. Бычак кетип окшой калды. Так, кисточка менен жакшы коюлат экен. Так, коебуз. Так, коюлду, көрүнүздөр. Так, азыр дагы бираз что-то тональный көбүрөөк койтам го. Бетимде дагы көппү жүрдүм. Что-то мен бетим кеселбегендей болуп атат. Обязательно на шеяга дагы, на моюнга дагы бираз сүртүп коесуздар, чтобы тон бирдей түшсүн. Моюнга дагы тон түшсүн. Коюп бүттүк. Сону коюлду. Все. Бул специальный кисточка. Так, артикулгун бар экен, артикул көрүнбөйт. Но эмеден карап көрсөңүздөр болот. Так, теперь биз тональный крем коюп алдык. Эми эмне кылабыз? Сиздер менен биз мына жерде макияж коюп баштайбыз. Эми макияж коюп баштайбыз. Мен кашты неден баштайм. Кашты мен эмне кылам? Обычно специальный өзүнүн неме бар. Средством бар. Именно кашты өстүрөт, бул для ресниц экен. Так, кашты өстүрүүгө атайын средство бар. Даярдабай калган ушуну бажытамын. Так, пока кирпичти коюп туралы. Так, средствону карап өчүрүлөт. Косметиканын үстүнө өтө көп экен. Өзүм да таң калып атам. Бул жакта аябай көп средстволорум бар экен. Өзүмө каттап алганыма өзүм таң калып жатам. Так, бар бул амана таптым, кечиресиздер. Так, менде 2 средство бар. Бирөөсү кашты, бирөөсү кирпичти. Кашка атайын средство бул эмне кылат? Бул кашты өстүрөт. Анан тарап аласыздар бир катар кашты сыртка тарайбыз. И мындай сонун кылып кашыңызды карартып өстүрүп берет. Бул специальный сыворотка для роста бровей дейт. И фиксация да кылып берет. Так, экинчи средство менде для ресниц. Бул жөнөкөй макияж кылып, же болбосо үйдө эле отурам десеңиздер, сүртүп алсаңыздар болот. Бул средство для ресниц. Анан астынан кичине сылайт. Мына коесуздар, сүртүп коесуздар. Составында касторовое масло бар, бул кирпичти өстүрөт. Так, эки средство көрсөттүм. Для макияжа атайын каштын немеси бар. Тушу бар. Мына туш бар. Ушул тушту койсоңуздар болот. Кашты коюу көрсөтөт. Фиксация болот. Караңыздар. Мен помадка сүртпөймүн кашка. Мен ушул тушты эле коем.
бир аз булганып калды. Бизде мына азыр кашты боеп алдым. Эми көздү боёбуз, да? Көздү боёбуз. Көздү боёш үчүн менде кисточкалар так жок. Менде не бар? Так, сперва давайте пудра коебуз, да? Пудра коебуз, анан кийин көздү боебуз. Так, пудра мен ушул эменин гланцин сериясынан алып коемун. Аябай жагатман пудра. Или же мындай пудра бар, матирующий пудра. Бетим али болгондо ушул матирующий пудраны коем. Анын өзүнүн эмеси бар. Пудра дагы сонун биздин кожабыздын мындай эмелерин жашырат да. Баянакай эмелерин. Пайда чөтөн нерселерди жашырып, бетибизди якпайт. Аракет кылып кашка тийгизбегендей. Пудра коюп битти. Эми сипер менен биз коебуз. Бул для румян өзү кисточка, бирок мен буну эмеде колдоном. Мына скульпторго да колдоном. Мына инчке кылып туруп. Мына эң астындагысы скульптор, аны алабыз дагы. И 3 цифрасын чызабыз. Сүртүлдү. Эми бизге мына хайлайтерди экинчи кол менен коем. Хайлайтерди мына илептин үстүнө коебуз. Чтобы визуально макияж коюш үчүн. Мурун учуна коебуз. Кисточка алып коюш керек, эми кисточка менен жакшы болмок. Так, көздүн ички жагына коебуз. Болду. Так, все. Хайлайтер коюлду. Так, теперь да. Так, эми мен дагы эмне коемун? Мага жаккан жери, то что мына жерде еще бизде эме бар, бронзер бар. Скульптордон чыгарылган бронзерди биз бетибизге койсок болот. Бетибиз асыжа кетет. Так, андан кийин румянан коебуз. Румянан коюш үчүн, кстати, эме скульпторду дагы, мына мурундун эки чекесине коебуз. Жайып салабыз. Так, анан эми румянан коебуз. Румянан коюш үчүн күлүп турушубуз керек. Азыр кисточканы тазалап коеюн. Кисточканы тазалап. Так, румянан алабыз. И күлүп турабыз. Бир аз. Бир аз эле коебуз. Тегин эле коет. Болду. Коюлду. Ушуну менен биздин макияжыбыз аякталды десек болот. Азыр эми биз эме кылабыз. Сиздер менен тең коебуз. Тең коюш үчүн ар кимдин тени ар кандай түрдө коет. Мен именно ушул серия запеченный тени коемун. Запеченный тени коемун. Бул жерде мына түстөр ар түрдүү. Мен именно ак түстү жакшы көрөм. Биринчи ак түстү коемун. Көзүмдүн мына ушул жагына коемун. Биринчи дайыма агыш цветтерди коюш керек. Неге дегенде, баягы кисточкаңыздагы эме болбош үчүн ак цветтерди коюп аласыз. Так, бир деле койду. Так, анан арт жагы менен мына кара тен бар. Кара тенди алам дагы. Бул бурчка коемун. Так. Бул коюп аткан учурда ошол тең плавный өтүш керек. Азыр эмне бөлүнүп турат, тендер көрүп турасыздар, тендер бөлүнүп турат, бирок мен азыр плавный переход кылып коемун. Так, аз-аздан мына жерге кичине тийгизем. Ошону мына чылтырактарга ак түстөрдү плавный өтүп кетет азыр. Мына ургулап коем, кичине ургулап коем. Билинбей өтүп кетет. Карасаңыздар, плавный переход болуп кетти. Так, бүгүн ак тен сал көбүрөөк болуп кетти. Так, плавный переход. Ургулап койсо болду. Ошол эле тендин астынан бираз коем, кара тенди. Астына ушу бурчка. Кара тенди астына коем. Все коюлду. Ушул бурчка келип коюш кыйын болуп калат, мынтип ургулап койсоңуз коюлуп калат.
биринчи болгондо тең аябай кыйналгам. Кое албай, окшобой. Так, эми сиздер менен биз эмне кылабыз? Биздин кое турганыбыз эми подводка. Подводканы мен ICO сериясы подводкасын коёмун. ICO сериясы подводкасын коём. Так, мына подводкам. И бунун эки бурчу бар. Бир жагында учту, бир жагында мына звездочка койсоңуздар болот. Бул жаштарга көбүрөөк коюшса болот. Так, анан бир чийип коёмун. Сразу кургондо жакшы болсоңуз болот, макияжыңыз өлөт. Все, бир чийилип калды. Тийгизештим. Болду. Койдум. Так, подводка койдук. Эми акыркы завершающий бизде туш. Тушта менде 2-3 түрү бар туштун. Бирок мен азыр коюткан туштун бирөөсү стрич. Анан дагы бир тушум бар. Так, көрүнбөйт. Так, эки тушум көрүнбөйт. Çok kapasitем. Аябай косметика бул. Мына тушту коебуз азыр. Стрич тушту. Мен көрүп турганыңыздар кирпигим анча эмес. Кыска, сиздердин көзүңүз алдыңызда кирпигим узарат. Кирпигим узап калды. Масса коебуз. Астында кирпигим өтө кыска менин. Өтө кыска болгону байланыштуу почти билинбейт. Бирок үстүндөгү кирпиктерим жакшы. Этияк кылып коесуздар туш болгондо свет тениңизди өлтүрүшөт. Макияжыңызды өлтүрүш керек. Так, туш болду. Так, аз-маз бул жерде мен тушум. Көзүм кичинелигине байланыштуу аз-маз туш чыгып калды. Ошону арчып коебуз аз-маз. Так, кайрадан тең коюшум керек. Теңим өчүп калды. Все. Так, макияжым бүттү. Так, эми мен завершающий дагы бир макияж немеси бар болчу, бирок таппайсыздар, бул очким. Очким таппай жатам. Но зато мына ушундай сонун макияж. Помада калды да. Помада мен сөзсүз бул жерде бир канча помадам бар. Мына жидкий металлик коёмун. Анан кийин мына обычный цвет коём. Бул естественный цвет. Мына цвет мага стейон жагат. Стойка помада. Анан көлгө барганда спорттукун коём, себеби маркер сактайт. И менде еще бир дагы помадалар бар. Так, мына помада негедир мага жарашпай атат, мен койбой жатам бул помаданы. Мына сонун мага жагат, блеск для губ. Ушуну эле жакшы көрөмүн. Көбүнчө ушуну коёмун. Эфирге чыкканда, эме кылганда көбүнчө ушу помаданы коём. Сонун зеркальный блеск берет. Мына аябай сонун зеркальный